Бир талапкер үчүн жылдын алгачкы президенттик дебаты жакшы болгон жок. Биз чече турган башкы маселе, эгер биз аягында саламаттыкты сактоону жеңсек, Ошол оңтойсуз абалы Джо Байденди аягында президенттик жарыштан чыгууга себеп болду. Байдендин ордуна дароо эле Камала Харрис келди. Анын жандуу үгүт өнөктүгү Демократиялык партиянын рейтингин жогорулатты. Эми Харрис менен Трамп кезгелет. Флоридадагы курортунда өткөн маалымат жыйыны учурунда мурунку президент жаңы атаандашынын дарамети жана саясий тажрыйбасы тууралуу суроо салды. Президент болуш үчүн бир да добуш алып көрбөгөн адам президенттикке ат салышууда. Анысына да кайылмын. Бирок бизди Джо Байденге каршы коюшкан. Эми болсо дагы бирөөнү чыгарышты. Ачыгын айтсам, Харристен башкасына туш келсем жакшы болмок. Бирок алардын тандоосу ушундай болду. Алар ошондой деп чечишти. Анткени Камаланын эмгек жолу аябай начар. Ал өтө радикал солчул. Анын мындай билдирүүсүнөн улам өткөн аптада Камала Харрис Дональд Трампка төмөнкүдөй жооп берди. Мындай бир сөз бар го. Эгер бир нерсе айткың келсе, бетиме айт деген. Учурда мурунку президент акыры эмки айдын башында өтчү дебатка катышууга макулдугун берди жана шайлоого чейин дагы 2 дебат өткөрүүнү сунуштоодо. Дебатка чыксын дейт анын атаандашы. Трамп акыры 10 сентябрдагы дебатка макул болгонуна кубанычтамын. Дебатты чыдамсыздык менен күтөм жана ал да келет деп үмүт кылам. Камала Харристин популярдуулугу тездик менен жогорулап жаткандыктан, ноябрда өтчү шайлоонун алдында дебаттар 2 талапкер үчүн тең маанилүү болмокчу. Трамп шайлоо өнөктүгүн активдештирүү үчүн дебатка чыгууну көздөп турат. Ал баарынын бүйүрүн кызыткан дебат болчудай.